Күндүн маанилүү кабарлары менен тааныштырып, сиздер менен студияда Адилет Амангулов. Саламатсыздарбы? Оганстандагы акыркы кырдаалга байланыштуу Кыргыз өлкөсү азык-түлүк түрүндөгү гуманитардык жардам жөнөтөт. Бул туурасында Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев АКШнын Кыргыз өлкөсүндөгү убактылуу ишенимдүү өкүлү Алан Мельцерди жана ошондой эле АКШ миссиясынын башчысынын орун басары Соната Колтерди кабыл алганын билдирди. Мекеменин маалыматы боюнча Руслан Казакбаев казак тарап менен биргеликте Оганстандан 15 кыргыз жаранын коопсуз түрдө эвакуациялагандыгы үчүн Америка тарапка ыраазычылык билдирди. Сирия менен Ирактан кыргыз балдарды жана аялдарды биргелешип эвакуациялоо мүмкүнчүлүгүн издөө маанилүү экендигин белгилешти. 18 августта Бишкектеги Оганстандын жарандары Бишкектеги Бириккен Улуттар уюмунун имаратынын алдына чогулуп митинг уюштурушту. Анда 20 жылдай убакыт Кыргыз өлкөсүнүн аймагында жашаган оогандыктар Кыргыз өлкөсүндөгү качкындардын расмий статусуна ээ болууну же болбосо Канада же АКШга жөнөтүүнү талап кылышты. Митингге келгендердин биринин айтымында Кыргыз өлкөсүндө оогандык качкындарды 20 жылдан ашык убакыттан бери кабыл албай келишет. Биз 20 жыл мурун келгенибизге карабастан качкындар статусуна ээ боло элекпиз. Эч кандай документтерибиз жок, балдарыбыз бул жерден төрөлүп чоңоюп калышты, деди акциянын катышуучуларынын бири. Өлкөдө мамлекеттик кызматкерлер 4 күн бою эс алышат. Бул тууралуу Саламаттыкты жана социалдык өнүктүрүү министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык кызматкерлер 4 күн бою тагыраагы 28, 29, 30 жана 31 августта эс алышат. Кызматкерлер тарабынан дем алыш жана жумуш эмес майрам күндөрүн саламжалдуу пайдалануу максатында өкмөт 2021 жылдын 4 майында 188 эс алуу күндөрүн которуу жөнүндө токтом кабыл алынган. Жарлыкка ылайык 2021 жылдын 10 майындагы эс алуу күнү 2021 жылдын 30 август иш күнүнө которулган деп жазылат билдирүүдө. Коңшу Тажикстандын бир топ аймактарында күйүүчү майга болгон баа кескин жогорулап, айрым май куюучу жайларда бензин ал тургай газ дагы калбай калды. Бул тууралуу аталган өлкөнүн басылмалары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык Тажикстанда номер 92 маркасындагы 1 литр бензиндин баасы 10 сомдон 74 сом 10 тыйын жана газдын баасы 7,2 сомониге чейин 53 сом 35 тыйын кымбаттаган. Ошол эле учурда айрым аймактардагы күйүүчү май куюучу жайда бензин калбай калган, айрымдарында кезекке тургандар көп болууда. Буга байланыштуу Тажикстандын ичинде жол кире кымбаттаган. Оганстандын президенти Ашраф Гани каякта экени белгилүү болду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык Оганстандын президенти Ашраф Гани үй бүлөсү менен кошо Бириккен Араб Эмиратында баш калкалоодо. Бириккен Араб Эмиратынын Тышкы иштер министрлигинин сайтында маалымдалгандай, Оганстандын башчысы жана анын үй бүлөсү аталган өлкөдө гуманитардык себептер менен кабыл алынды. Айта кетсек, Оганстанды 2014 жылдан бери жетектеп келген Ашраф Гани 15 август күнү түштөн кийин Талибан кыймылы Кабулга киргенде өлкөдөн чыгып кеткен. UFC'нин мурдагы чемпиону Хабиб Нурмагомедов промоушендин акцияларынын бир бөлүгүнө ээлик кыларын ачыктады. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Маалыматка ылайык орусиялык журналист маалымат жыйында ММА мушкерине UFC уюмунун акцияларын сатып алуу сунушу берилгенби деп сураган. Буга жооп катары Нурмагомедов UFC'де экендигин айткан. Анткени ал промоушенде чоң перспективаларды көргөн. Өлкөдө талапка жооп бербеген автомектептер жабылат. Бул туурасында Ички иштер министрлигинин коомдук кеңешинин жетекчиси Ялкун Даутов билдирди. Айдоочулар жол эрежесин билбегендиктен жол кырсыктарына кабылып жатканын айтты. Жыл башынан бери жол кырсыгынан канчалаган адам өмүрлөрү кыйылды. Биз анализдеп көрсөк, жол кырсыгына 80% айдоочулар өздөрү себепкер болушкан. Бул айдоочулардын сабатсыздыгынын белгиси. Жол эрежелерин билишпегендиги, айдоочулук күбөлүктү акчага сатып алышкан. Статистиканы карасак, кырсыкка кабылгандардын 90% жаш балдар же айдоочулук күбөлүктү жаңы эле алгандар, деди ал.
Бишкектин Ак Ордо конушунда бала бакчанын жана мектептин курулушуна капсула салынды. Бул тууралуу шаардык мэриянын басма сөз кызматынан кабарлашты. Ага ылайык курулуштун капсула салуу аземине кала башчысы Айбек Жунушалиев жана конуштун тургундары катышты. Мектеп Ак Ордо конушундагы Тагай би жана Садыреке көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан. Мектеп 750 балага 23 окуу классына ылайыкташтырылган. Балыкчы шаарында милиция кызматкерлери темир жол бекетинде коопсуз поезд аталышындагы профилактикалык иш-чарасын өткөрүштү. Бул тууралуу Ысык Көл облустук ички иштер башкы башкармалыгынын маалымат кызматынан кабарлашты. Сапарга даярдануу учурунда бекеттерде жана станцияларда саякатчылардын арасында аралашып жүргөндө ата-энелер жана балдар көпчүлүк учурларда өздөрүнүн коопсуздугун сактоо боюнча эрежелерин унутуп калышат. Жүрүп бара жаткан вагондорду түшөрдө жана кирээрде поезд убактылуу токтоп турганда бекеттерде жана станцияларда коопсуздук эрежелерине көп маани берилбей калат. Мындан улам Балыкчы шаарынын темир жол бекетинде түшүндүрүү иштерин өткөрүү уюштурулган. Ну что, друзья, всем привет, это необычный ролик, у меня просто накипело. Тут каждый день находятся какие-то люди, торгуют без разрешения, без какого права торговли. То есть товар может быть взят откуда угодно, какие-то баксы, какие-то витки. И сейчас я вам покажу, что нужно делать в этих случаях, потому что это настоящий пиздец. Здорово, что подает? Да, что такое? Я говорю, что подает? Это откуда взгляды? А у тебя разрешение есть здесь продавать? А с какого хрена ты тут продаешь? Ну а зачем, я говорю, какого хрена ты тут продаешь? Я говорю, зачем ты тут продаешь? Я говорю, убирай этот склад здесь. Я говорю, убирай свой весь склад. Я говорю, не надо, блядь, торговать, я говорю. Я говорю, блядь, не надо здесь делать. Все нахуй. Блядь, физкультура ебаная. Акыркы саатка алынган кабарлардын топтому мына ушундай жаңылыктар менен коштолду. Биздин YouTube каналыбызга катталып, коңгуроочону басып, жаңылыктарды биринчилерден болуп көрүп туруңуздар. Кийинки саатта угушканча аман болуңуздар.